Чогулгандар Ара фондунун атын жамынган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө алданышканын айтууда. Араптар береттелген үйдү алууга ниеттенип, акча салгандар эң азы 350 миңден 11 миллионго чейин акчаларын беришкен. Көп өтпөй сертификаттарын алып, ресторанда тойлоо батирдин ачкычтары да колуна тиет. Бирок аягында убактылуу гана жалданган бирөөнүн батиринде ижарачы болуп киргенин 1 айдан кийин түшүнүшөт. Кейін сүрүштүрүп келгенде мен квартирант болуп чыгып калдым. Бул Мерим Токтосинова ошол жерде жашаган Лола деген фамилиясын билбейм. Лола деген узбечка аялдан булар квартирант калышкан экен. Кейін билсем 40 000 сомго айына квартирант болуп төлөшкөн экен. Булар договор түзүшкөн экен. Казыбек неге бул күлүштөрдү окшош кылып таркаттыңар бардыгы окшошко десем, Казыбек айтты, бул күлүштөрдүн араптар замокторун чыгарып бардыгына окшош үй салып койгон, замок салып койгон деди. Ошон үчүн күлүштөр окшош деди. Ана мен айттым, анда кайсыл жерден тиет десем, айтты да, эми пешенеңер кайсыл жерден тийишин деп айтты. Анан кандай үйлөр тиет десем, бир эжеге 100 канча квадрат метр үй тийди. Ичинде бардыгы бар, мебели бар, бардык шарты бар үйлөрдү берет араптар деп айтты. Анан ишенип калып, анан биз акчаны алып барып бердик. Биз 450 миң бердик да. 2022 жылы август айында ушу 350 миң пул бергенбиз. Ошодан бери ушу ана беребиз, мына беребиз деп алдап келишет ушул күнгө чейин. Же акча берилбейт, же үйдөн кабар жок. Мерим Гүлзина жана анын жолдошу Казыбектен жабыркагандар Ош жана Баткен облусунун тургундары. Бүгүнкү күндө алардан 70 ашык жаран акчаларын өндүрө албай, бийлик башындагылардан жардам сурашууда. Канча адамдын ден соолугу кетти, канча адамдын бала чакасы менен көчөдө калды. Бошогон мошенниктерге иш козгоп, өздөрүнө тиешелүү жазаларын алып беришиңиздерди суранабыз. Эгерде бунун дагы үстүнөн карап берсеңиздер, акыры түбүнөн дагы көптөгөн нерселер чыгат. Непосредственно эми өзүңүздөр билесиздер, 70 адамды 1-2 адам алдай албайт. Булга алдамчылар тобу тарабынан жасалган. Бүгүнкү күндө жабырлануучулар жалпы 10 адам деп атат, бирок тергөө тарабынан 2 адамга айып бузулуп сотко өткөзүлгөн. Экинчи биздин кайрылуубуздун негизи бул бөгөт кою чарасында ушул топтун башында турган Мерим аттуу ага эмнегедир үй камагын тандап коюшкан. Болбосо ушулнун башында иш боюнча берки башка ушунун өзүнүн топтогу адамдарда ага каршы көрсөтмө берип, ушунун башында Мерим аттуу турардыгына карабастан. Ал эми сотто анын үй камагына чыгаруунун негиздемеси катары 2 жабырлануучунун тосмо арызы бар деп чыгарып коюптур. Иш боюнча жабырлануучулар азыр көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө 70-тен 40-тан ашууну калды. Бирок эмне үчүн жок дегенде ошонун жарым тосмо арызын сот сурап, анан кийин бөгөт кою чарасын тандабайт. Аталган жарандардын үстүнөн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 40 адамдан арыз түшкөн. Жалпы келтирилген зыян 22 миллион 800 миңди түзөт. Айыпталуучулар ушул жылдын 24-июль күнү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми шаардык сот 2 күндөн кийин үй камагына чыгарган. Буга чейинки катталган баягы финансылык пирамидалар сыяктуу булар бирине бири шылташып, жок адамга шылташып, ошол эле Бишкектеги Айдын аттуу аялга көрсөтмө беришкен. Тергөө ишинин жүрүшүндө Айдынга айтылган көрсөтмөлөр, ал тууралуу берилген билдирүүлөр өзүнүн чындыктын тапкан жок. Анын Ошко келгендиги, Оштон акча каражаттарын алып кеткендигин тууралуу эч кандай тергөө далил тапкан жок. Ошондуктан негизги айыпталуучу катары ушул үчөө азыр өтүп жатат, алар соттук кароого жөнөтүлдү. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучулардын атына катталган мүлк аныкталган эмес. Алар келтирилген зыянды төлөп берүүдөн баш тартышкан. Иш соттук кароого жөнөтүлүп 18 сентябрга белгиленген. Биздеки тергөөнүн маалыматына караганда камалып кетүүгө да даяр турат. Тергөө кызматы өзүнүн жасаган ишин аткарды. Эми мындан ары сот кандай чечим чыгарат, соттун чечимине көз каранды болот. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош. Өркүп коюп ошол жазылган адамдар каттоодо турат. Швея ачылган, иши жоктор болсо, ошол форттун негизинен ачылган швеяга барып иштеп жараттаңыздар, алыңыздар.